Акылбек Сөнбекович, баяндамаңызда авиасонун болду да, бирок мындай бир суроо жаралды да. Бул бир аз саясий жакка да туура келип калат. Ушул көрсөтүп аткан баяндама баардык көргөзмөлөр сиз мындан кийин мен иштебей менен коштошуп аткан мамиледе болуп калды да. Андай багытта эмеспи? Эми не дождётесь деп айтайын деп уялып атам. Эмдиги жылы мындан дагы жакшы болот. Презентациялар. Бул эми Кудайдын буйругу да, анан президенттин чечими. Президенттин ишеними канча күнгө чейин болсо, ошончо күнгө чейин иштейбиз. Рахмат, мен жеке сиздин оюңузду билип коеюн дедим да, бирок көрсөтүп аткан баардыгы жакшы нерсе болду, бирок сиздин баяндамаңызда, докладта мага ошондой сезилип калды да, мен ошол үчүн тактап алайын деп атамын. Сиз менен иштешкенде эле секрет элемес, Садыр Нуркожоевич айткан эң көп иштеген премьер-министр болосуз деп. Буюрса ошого жакындап баратат окшойт. Анда тактап алдык. Эми жакшы, бирок кыргызда жакшы сөз бар. Жөжөнү күзүндө санала деп айтабыз. 26-жылга чейин прогнозду айттыңыз. Ошол прогнозго жетсек, анан кийин сиздин иштеген өзүңө баа берилет да, иштеген ишиңизге. Рахмат.